Ошол биз айткан Кадыржан Батыров, биздин губернатор Бектур Асанов, Кадыржан Батыров университетинде терезода ошондо мезанты тынбай берип атты. 5000 деген 10.000 ел чогулуп, биздин губернатор баш болуп, Кадыржан Батыров сүйлөсө жанында кол чагып туруп, айда сепарация жарып кетти жалан. Эки элди бөлүп жарган. Мына энди бизге ham ушу таза абадан дем алалы. Бизге ham жашайбыз энди. Демек Бектур Асанов ошону колдоп турган деп ойлойсуз, Колдобогондо жан сепарациясын жан эми туруш керек. Губернатор аны кайрадан тыйса болмок. Бул эми Бектур Асанов ошол бийликке туура эмес келген инсан катары барабыз биз. Себеби ал эгерде кийин токтоткон жигиттердин бири мен ачыгын айтам, Камчы Кыдыршаев деген жигит ошол сокка кирип барарда ошончо эл токтотуп калган. Бектур Асанов турса болбойбу? Бектур Асанов болбосо Карадарда жашайт, Карадарда тургуну ошодон усакты аралап өтөт. Эмне ошончо элди усактын эли Бектур Асанов сыйлабайт беле менен. Ошондо андан деп барса боло беле Бектур Асанов. Барбай өзү жок болсо, губернатор ишке 3 күн жок болду такыр ошол мезгилде. Бийлик 3 күн жалап атта жок болду. 3 күндөн кийин Кубатбек Карбеков Байболов деген жигитти комендант кылып жөнөтүштү. Биз 3-4 күндөн келдик, чамасы. Келсек, кабинетинде Бектур Асанов кабинетинде алыс Бектур губернатордун месинде креслосунда отурат, шорт ачан отурат. Таң калганбыз. Биз Кудай тоогулун деп эшигине бир автоматчан баланы коюп коюпту. Жок, биз ал жигитке жөн бир маселе чечкенге жатабыз. Биз ушундай азап тарттык, инелерибиз, жакындарыбыз кайтыш болду. Көп адам жарадар болду ошол жерден. Бир карыздык сурайлы. Ушул кылмышкерлерди таап, жоопко тартып беришин суранып кетебиз, как комендант катары деп. Десек, бир автоматчаны коюп алып, Бектур Асанов ага телефон зарядкалап, чай ташып отуруптур. Ошону жакабызды кармаганбыз. Кабинетине отуруп алып. Ушундай иштерде болду да, ошого негизги бийликтин күнөөсү деп эсептеген ошол да. Болсо Жалал Абадтын губернатору кыйгарымдуулуктун өкүлү ушул ишти токтотсо болор эле. Бардык бийлик колунда турса.